Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн шаардык Арсен Нумаралиев атында театрда турабыз. Бул жакта Улан мырзанын режиссерлук кылган Саадак какты спектакли болуп атыптыр. Келиңиздер ошол спектакльге келген элдердин ою менен жана ошондой эле актерлор менен силерге бир аз репортаж чагылдырып берели. Биз менен бирге болуңуздар. Көрүүчүлөрдүн катарын толуктадыңызбы? Мен ар дайым ушул театрдын көрүүчүлөрүн толуктап жүрөм го. Анткени өзүм ушул жерде иштегем 3 жыл. 4 жыл мурун 3 жылга жакын иштегем. Бул театр мага өтө жакын, жан дүйнөмө жакын. Бир өзүнчө ушул жакка жан дүйнөм мындай тартат десем жаңылышпайм да. Бир өзүнчө магнити бар. Өзүңүз азыр кайсыл жакта иштеп атасыз? Азыркы учурда мен мындай кенен сүзүп жүрөм. Могу биздин азыркы спектакльде балыктар сүзүп жүрөт го. Ошондой эле сүзүп жүрөбүз. Бирок уктасам да, турсам да ушул театрга жан дүйнөм ар дайым тартып келет. Буйруса кайсыл бир күнү экенин айта албайм, бирок кайра эле өзүмдүн театрыма келип ошол иштейм деген чоң үмүтүм бар. Азыр биякта жаштар да көбөйдү. Жаштарга ылайыктуу да спектакльдер коюлуп атат. Зрительдер дагы байкасаңыз, көрүүчүлөр жаштар көбөйдү да. Бирок чындыгында жаштар аябай көбөйүптүр жана бир аз алардан да сурамжылоо кылганбыз. Анан ушул жанагы Саадак какты спектакли чындыгында канчанчы жолу көрүшүңүз сиздин? Калп айтпайм, бир 10дон ашык. Биринчи составын бир 5-6 жолу, экинчи составын андан көп. Бүгүнкү мисалы үчүн жаңы келген балдар кошулуп ойногонун бүгүн биринчи жолу көрдүм, бирок жалпысынан алганда 10дон ашык көрдүм го десем болот. Өзүм ушул спектакльде да ойногом башында. Кимдин ролун жараттыңыз эле? Ошол эле могу жүрүшөт го балдар. Балыктардынбы? Бир туруп кызга айланып, бир туруп балыкка айланып, бир туруп каракчыларга айланып, бир туруп танго бийлеп, ушинтип бир куулуп ойногонбуз да ушул жерде. Ошон үчүн жан дүйнөбүзгө жакын спектакль да бул. Элге эмне берет? Эң башкы максаты эмне Саадак кактын? Эң башкы максаты эми ынтымак деп айтабыз, башка нерсени айтабыз, бирок азыркы учурда оомоо болуп баштадык да. Эрчиме, Эрчиме. Мисалы үчүн ошол нерсени өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, анан ишенгенден алыстап, бирөө айтып койсо эле, бул айтты, демек ушундай окшойт деп эле анан биз ошол адамды ээрчип атпайбызбы? Ошондуктан могу ажал ар кайсы адамдын кейпин кийип, ар кандай болуп, тиги бир баласына келип кызга айланып, бир баласына келип дагы бирөөгө айланып, укмуштуудай болуп алдаса, тигилер ошол нерсеге ишенип атат да. Бир туугандан артык эч ким жок да азыркы учурда, азыркы заманда. Өзүңдүн ошол нерсени барып өзүңдүн агаңан сураганын ордуна ошол каяктагы бир кейп, башка бир нерсенин кейпин кийип келген адамга ишенип кеткен, бул өтө эле өкүнүчтүү го азыркы учурда. Бирок өтө өкүнүчтүү дегениңиз менен чындыгында жашоодо ушул сыяктуу көрүнүштөр бар да. Чындыгында баягы жаныңда досторуңдан же болбосо жакын адамдарыңдан ушундай ишенип, баягы сөзүнө кирип, ээрчип, анан бир туугандарыңды же болбосо бир жакындарыңдан айрылып калган учурлар бар да. Ооба, ошондуктан айтып кетет элем, ушул сиздердин көрүүчүлөргө болобу, башкаларбы, кимге болсо дагы адамдын өзүнүн ою болуш керек да. Мисалы үчүн, бирок азыркы заманда бирөөгө, мисалы үчүн мен бетке айткан адаммын. Мен бирөөгө бетке айтсам, ал адам таарынат да. Бирок ал өтө жакшы сапат деп ойлойм. Эмнеге дегенде, ошол бетке айткан адамдын өзүнүн менин оюм дегени бар да. Ал өзүнүн көзү менен көрмөйүн, өзүнүн кулагы менен угуп, ошол адамдын барып үстүнөн чыкмайын, ал ар бирөөнү эле ээрчип кете бербейт да. Ошондуктан айтат элем, ар бир айымга, ар бир мырзага кайсыл жактагы бирөөлөрдүн сөзүнө кирбестен өзүнүн ою болуш керек, өзүнүн тандоосу, өзүнүн табити болсо гана ушул жашоодо бир өзүнүн орду болот деп ойлойм да. Өзүн бактылуу сезет десемби? Өзүн да бактылуу сезет, жан дүйнөсү менен өзүнүн ойлогон эки ою мындай жүрөк менен ой айкалышса, ошондо гана анан мындай чыныгы өзүнүн ордун таап, башка бир адамдын ордуна авторитет болуп, мындай ар кайсы жерге эле мынтип ээрчиген жакка эле кете бербеш керек деп ойлойм да. Чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик. Буюрса театрдан күтөбүз, кино тасмалардан да көрүнбөй калдыңыз, ал жактан да күтөбүз, клиптерден күтөбүз. Көрүнүп эле жүрөм го көп эле. Каяктан? Мени көрбөйт окшойсуздар. Кайсы кинодон айтыңызчы көрөйүн. Азыр көп эле калп айтпайын, азыр эпизоддордо көбүрөөк жүрөм. Бирок главный каармандарда деле немало, Кудайга шүгүр. Ар бир майда ролумду Эркектер 4пү же быйыл сөз күйөөгө тием 4төбү? андай кинолордон кичине алысыракмын. Чоң рахмат. Албетте мунун баары тамаша болчу. Эгер кимде ким көргөн болсо бизге жазып коюңузчу комментарийге астына.
Саадак какты спектаклинде бир туугандардын бирөөсү чоң улуу байкеса Марат мырза, assalamu алейкум. Assalamu alaikum. Азыр тамак жеп алдым дейт, кийимин алмаштырып алыптыр. Кандай эмнеси менен жакты спектакль? Дей берсең, тамаша. Спектакль негизи эле бул экинчи состав болуп кирдиңиз да бул жака? Ооба, экинчи состав. Мындай роль жаратып атканда болбосо бир эмеде мындай кыйынчылыктар жаратпадыбы? Жок, жеңил болгон үчүн оңой эле кирдик ролго. Кыйын жери деле жок. Түшүнүктүү да адамгачы баары. Сиз өзү театрда окугансыз? Ооба. Суроо берсең. Эме Саадак какты спектакль чынында эмне берет? Бул жерде баардыгы айтып атат, эми нафси, баягындай бирөөнүн сөзүнө кирип кетпеш керек деген сыяктуу нерселерден дагы ойдо турган нерсе. Бул жерде бир туугандардын ынтымагы деле камтылган турбайбы? Азыр актуальный тема болуп атпайбы азыр? Бир туугандар жер талашып, акча талашып, үй талашып, ошол жөнүндө да негизичи. Андан да жакшы эмелер бар. Тарбия алуучу нерсечи. Ошол түбөлүктүү байлык калбайт эч кимибизге баарыбирчи. Баарыбыз өлөбүз дегендейчи. Ошол темада да. Бир туугандар менен үй талашып көрдүңүз беле деген суроолорду берсең, просто Марат өзүм досум болот, ошого тийишип кайра эле эрмектеп атам. Негизи эле Марат эме айтсаң, ушул театр, спектакль деген негизи баягы адамга эмне берет? Мындай окуган адам катары айтчы өзүң. Театр адамдардын көз карашын өзгөртөт. Жан дүйнөсүн өзгөртөт дегендейчи. Бул жакта башкы каармандын ролун жараткан Рысбек мырза турат, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мындан бир жума мурда Амантур байкени ойногонда келип көрүп кеткенбиз да, Саадак кактыны. Кандай болду негизи өзүңүздүн купулуңуз каталды ойногонуңуз? Бүгүнкү ойногон ооба купулга толду, жакшы болду. Зритель да жакшы отуруп берди. Анан ушул көпчүлүк жаштар ушул нерсенин эмесине көп түшүнө бербесе керек. Саадак какты деген эмнени түшүндүрөт? Саадак какты. Саадак какты бул өзү негизи саадак деген бул жаада, жааны түшүндүрөт. Анан ушу саадак какты деп атын эмнеге коюп койгонун билбейм, бирок ошол саадак бул жаа да. Ушу жаа менин түшүнүгүм боюнча ошондой жаа. Демек бул баягы театр спектакльде жаа бул башкы ролдо турбайбы, жана Ошол ким жаа. кайсы баласы мыкты болсо ошого берилет экен, а? Ооба, өзүнүн маңдайына спектаклде көрүлгөндө өзүнүн маңдайына келген ошол жаа болуп атпайбы? Анан жаа кийин атылбай ошол күүгө айланып камбаркандын жүрөк муңу да, мындайча айтканда. Ошол өзү жаңы күү чыгарып ошол жаа эмеге айланып кетет, мындай аспапка айланып кетет да. Бул тагыраак айтканда баягы биздин камбаркан комузу сыяктуу эмеспи? Мен ошону экинчи жолу келгенде да түшүнө албай калдым. Балким ушулдан чыкканбы деген ой келди да. Жана тартканда кайрадан эле күү чыгып кетпайбы? Мүмкүн болушу толук. Болушу мүмкүн, а? Анан негизи баягы спектакль чындыгында баягы жаш режиссербу билбейм, эмнегедир мындай аябай сонун коюлуптур да. Мындай жаштар көрө турган, жаштар түшүнө турган. Анткени кээ бир эмелерге келсең, мындай аябай түшүнүш кыйын, баягы анын китебин окумайынча түшүнбөгөн спектакльдер деле бар да. Анан негизи эле ушул спектакльден сиз эмнени официалдуу мындай конкретный ала алат деп ойлойсуз жаштар келсе? Жаштар келсе эми бул жерде азыркы көйгөйлүү маселе эме да. Акча, проблема, бир туугандардын ортосундагы болгон мамилени бекем кармаш керек да. Ошону жаштар түшүнөт да. Көргөн киши мындай сразу эле ошону түшүнөт да. Урушпаш керек, согушпаш керек, азыр дүйнөдө нелер гана болбойт да, тынчтык болуш керек дегенди түшүндүрөт да. Биринчиден мен үчүн кыйын, анткени мен бизде ввод деп коет. Мисалы ошол Эмил байкенин составы жок болчу буга чейин. Состав болуп мен кирдим. 3-күн ойноп атам бүгүн. Волнение бар, аябай баягы кичине напряжение менен коркуу сезим обязательно болот. Канчалык жаттап, канчалык даяр болгон күндө дагы. Бирок элдин кабыл алуусу кандай болду? Бирок биз колдон келгенин кылабыз. Колдон келген. Негизи эле баягы элдин кабыл алуусу аябай жакшы болду деп ойлойм. Анткени мен өзүм да көрүп отурдум. Чындыгында жакшы, мыкты. Анан негизи эле баягы ушул театр боюнча сиз менен сүйлөшөйүнчү. Удобный, комфорттуу, сонунбу? Ооба, анткени бул городской театрдын өзгөчөлүгү деп айта алам. Бул камерный театр деп коет. Камерный театр эмнеге камерный? Анткени городской театрдын актерлору фильмге барса, киного барса эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Анткени камера менен иштегенге көнөт. Анткени эмнеге? Анткени эл менен жакын иштейт. Эл менен связь менен иштейт. Чоң театрларга барсаңыз, чоң театрда бир аз кыйынчылык жаратышы мүмкүн, бирок эми анда жаратат деп айта албайм. Бирок кээ бирде ушундай сөздөр болот да, театрды ойнобогулачы депчи, киного барсаңчы. Бирок бизден көбүнчө байкайм, городской театрдын актерлорунан андай кыйынчылык жаратылбайт. Анткени эл менен тыгыз байланышта иштеп, камерага көнөчөсүң. Ошон үчүн камерный театр деп айтылат. Бардык көрүүчүлөрдү чакырып кетебиз. Чындыгында азыркы учурда спектакль чындыгында мындай өнүгүп жаткан кези.
аябай сонун жакшы спектакльдер коюлуп, мына шаардык драма театры Чыгыш 5 районунда жайгашкан. Месталарда жалпысынан санынан канча места бул жерде? Плюс-минус 150 киши батат. 150 киши батат ушул жерге. Бирок көргөнгөндө мындай чындыгында аябай уют, сон, баягы бардык месталар VIP деп койсок болот. Азыркы биздин тил менен айтканда, анча-мынча театрда мындай орундуктарды да таппайсыңар, мындай залды да табыш кыйыныраак болуш керек. Чоң рахмат сизге, чыгармачылык ийгилик. Эжекем, кандайсыз? Жакшы. Өзүңүз бул жакта иштеп кеткенсиз да учурда. Ооба, бул менин үйүм да. Экинчи. Бүгүн Садак какты спектакли кандай болуптур? Улан Мырзанын атайын чыгармасын көрөйүн деп келгем. Акыркы чыгармасы дагы ал жакын арада болот экен, репертуарда январда өтүп кеткен экен. Садак кактыны биринчи жолу көрүп атам. Жакшы экен, албетте өзүнчө башкача көз караш менен. Илгери кыргыз драмада биздин улуу артисттердин аткарганын көргөнбүз. Ошо Акылбек Мураталиев Шайтандын главный ролунда болчу, ошол киши аткарган бир башкача бир ощущениеде калган да ошол кезде. Азыр болсо башкача трактовка экен. Өзгөчө современный кылып, ар кандай кылып, биздин мына азыркы жашоодо өзүңдүн ак караңды көрөт экенсиң да, бул мени көрүп атканда. Ошо. Негизи биз жакында ошо Кош тегим келбейт деген Улан Мырзанын спектаклин да келип көргөнбүз. Анан Ошону көрөйүн деп. мына Садак кактыны да көрдүк. Заманбап, аябай сонун мындай жаштар көрө турган спектакль болуптур да, сиз эмне алдыңыз? Туура айтасыз, заманбап болуптур. Эми өзүңдү баягы ички дүйнөңдөгүнү көрсөтүп атпайбы бул жерденчи? Шайтан оюбузду жаманга салып турат экен да. Биз ошон үчүн эч убакта Кудайды унутпашыбыз керек. Албетте бири-бирге ач көздүк баардык нерсени бузат да негизи. Адамдын баягы Нафси деп коебуз. Нафси, биз ошо нафсибизди тыя албай, байлык деп ошо бактылуулук башка нерседе экенин унутуп калабыз да. Ошол жөнүндө экен мындайча айтканда, адам өзүбүздү күзгүдөн көргөндөй болобуз. Негизи театр ошондой го. Чоң рахмат эжеке. Келип көрүп кетиңиздер. Чындыгында адамдын баягы нафсиси ушунчалык азгырат экен, бул спектакльде камтылган. Бирок аны көрмөйүнчө баары бир эмоция ала албайсың го дейм. Албетте көрүш керек. Көрүш керек. Бишкек шаардык театры, Арсен Умаралиев атындагы театр өзгөчө, бул камерный театр да. Өзүңдү ошол аткарып аткан адамдар менен биргеликте. Азыр сиздер көргөндө зритель менен чогуу отуруп атпайбы? Вот сиз ошонун ичинде жүргөндөй болосуз. Ошон үчүн камерный театрдын өзгөчөлүгү дагы ушунда. Бул кино көргөндөгүдөй да болосуз, кыскасы. Ушуну баса белгилей айткым келет да. Негизи ушул зал мындай VIP зал деп коебузбу баягы. Башка залдарга салыштырмалуу бул залда бир башкача эмоция аласың. Анткени актерлор менен аралыгы жакын го зрительдердики. Негизи бул Арсен Умаралиевдин кыялы, ошол ишке ашкан деп ойлойм. Ал киши ушинтип синтез кылгысы келген. Негизи бул өзү кинонун дагы мыкты артисти болгондо, театрда эмоционалдуу мыкты артист деген атка конгон киши болгон. Ошол кишинин кыялында ошо мисалы үчүн мен иштеген кезде эксперименталдуу театр болгон. Ар кандай синтез кылып, баягы беркинде традиционный театрдагыдай кылбастан ар кандай эксперимент жасаганбыз да. Ошондо эми албетте бул жерде эл менен контакт өтө жакын болот. Анан сөзсүз түрдө биз ушу ар бир чыгармадан кийин элдин оюн угуп ушундай башкача традиция болгон. Дайыр жолу ал кишинин көзү жок болсо дагы ал кишиге миң мерте ыраазы болушубуз керек. Себеби дегенде ушул жаңылыкты эми кыргыз элине биринчи алып келген киши да, ушул камерный театрды. Спектакль эмнеси менен жакты? Живые эмоции ошонусу менен жакты. Негизде ушул бир эле спектакльге эки жолу келген учуруңуз болду беле? Көп жол болгон. Бул жакка Бишкек спектакльне мен аябай көп келем. Өзүм дагы актерлук факультетинде окуганмын, ошон үчүн мага абдан жагат. Залы, помещениясы жагабы? Жагат албетте. Эмнеси менен? Уютно, мындай өтө көп адам эмес, жанагы русский драмтеатр, кыргызский драмтеатрда көп го, көрбөйсүң да, а бул жактан ар бир актерду жанынан көрө аласың. Удобство. Чоң рахмат. Келиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Абдан сонун. Эмнеге анткени духовный чисти көргөндө негизи чыныгы духовный сөз. Ошондуктан өзүбүз изденип келип турабыз. Аябай сонун болду. Бул жөн гана мультфильм же болбосо мындай гана спектакль болбостон, ошо адамдарды адам болгула деп чакырган спектакль болду. Ошондуктан мага аябай жакты. Спектакльдин баасы 200 сом экен. Сизге суроо, акчасын төлөп кирдиңизби? Албетте төлөп кирдик. Чындап? Чындап. Эмне болуш керек? Жок, жана бул жакта сүйлөнүп атканын көргөм, бул жакта эчилердин акчасын төлөп кирбейсиңерби депчи. Айрыкча баягы студенттер келет окшойт деген ой келип атпайбы? 200 сом бул
азыркы учурда аябай аз деп эсептейм. Анткени киного деле, мындай эле американский фантастикага деле 300 сом, 400 сом төлөп кирип атышат. А бул болсо чыныгы эмоция менен чыгасың, духовный өсөсүң, 200 сом бул аябай арзан деп ойлойм. Ошондуктан баарыңыздар келгиле, 200 сом бул өтө арзан. Чоң рахмат. Ассалому алейкум. Кандай спектакль жакты? Өтө сонун болду. Негизинде азыр ушундай байкашыбызча театрга жаштардын келүүсү, жаштардын мындай көз карашы өзгөрдү чындыгында. Эмнеси менен жакты спектакль сизге? Негизи биз телевизорду жолсо башка нерсе көргөндө баягы живой эмес да. Бул жакта бардыгы мындай живой сыяктуу да. Жакын сени алдыңда ар бир актёрдун эмоциясы сага ошо эмоциясы өтөт экен да. Анан ошондугунан сезимдер такыр башкача. Чындыгында сонун. Эң биринчи жолу спектакльге барган учуруңуз? Эң биринчи жолу барганда биринчи курста баргам. Бир 7-8 жыл болуп кетти го. Бирок көптөн бери барбай отуруп, азыркы формат өтө жакты да. Азыр мына бир мурунку жумада бир келгенбиз, азыркы жумада да бир келип атабыз. Жагып атат. Чындыгында жагып атат. Чоң рахмат. Ушу элдин оюн эле билип коелу дегем. Мына ушундай достор, Саадак какты спектаклин өзүбүз чогуу көрүп чыктык. Бардыгыңыздарга сунуштайбыз. Буюрса, негизи эле Саадак какты эмес, бардык эле спектакльдерди келип мына шаардык театрдан келип көрсөңүздөр аябай сонун, аябай ыңгайлуу. Чындыгында акчаңыздарды актайт жана ошондой эле жакшы бир эс алып кетесиздер. Үй бүлөңүздөр менен келип көрүп кетсеңиздер болот, же болбосо балдарыңыздар менен. Бирок спектакльдердин сөзсүз эмесин көрүшүңүздөр керек. Ар кандай темада болуп калышы мүмкүн.